Assalamu alaikum dostlar. Men аты-жөнüm Зулпидин Нурматов, Максим Баткенский. Бүгін мен сіздерге Қырғыз интернет сегментінде болып жатқан ақырғы 1-2 айдың ішінде болып жатқан көрініштерді айтып қоюыны тура келдім. Бәлкім біреуге жағат, жақпайды. Ақырғы уақыттарда Мадумаровтың қолдаушылары менен Жапаровтың қолдаушылары интернетке соц тармақтарға мындай соғышқа шыққанда шығып қалышты. Биrini-бiri жамандап атқан, Жапаров мындай, Мадумаров мындай, қолдаушылары мындай, фанаттары бұл, андай мындай деген сөздер. Толған тоқой. Жөнөкөй эле мисал, кече 2-3 күн мурда Баткендиктерди жамандаган бирөөнүн сүйлөгөн сөзү WhatsApp'tan тарады. Ошол сүйлөгөн аудиого бирөөлөр башка эле баланын сүрөтүн коюп, бул Жапаровдун колдоочусу деп, Жапаров менен түшкөн сүрөтүн коюп, видео кылып чыгарып, бүт Кыргыз сегментиндеги интернетке бардыгына таратышты. Натыйжада бүт бардыгы сөктү. Бул акмак экен, бул жарабайт, буну өлтүрүш керек, мындай кылыш керек депчи. Бирок ал бала эмес да. Себеби мен жеке өзүм ошол сүрөттөгү бала менен сүйлөштүм телефондон, голосу да окшобойт, башкасы да окшобойт. Биз билбестен ушуну кылдык деп ойлойм. Ошол эле учурда Адахан Мадумаровдун колдоочуларынын WhatsApp группасына кирип алып бирөөлөр, ошол колдоочулары сүйлөгөн сөздөрдү атайын алып, аны видео кылып чыгарып, аны Facebook'ка, Instagram'га, яка бияка таратып жатышат. Бул өтө туура эмес. Көрүнүш өтө туура эмес. Муну мындайды жок кылыш керек туугандар. Ошол Жапаровду колдогондор деле, Мадумаровду колдогондор деле, же башканы колдогондор деле бардыгыбыз бир Кыргызстандын жараныбыз. Кыргызбыз. Сиздер көрдүңүздөрбү? Дунган туугандардын эки дунган, эки саясатчыны колдоп, бири менен урушканын, сөгүшкөнүн, чукулашканын көрдүңүзбү? Жок, мен лично көрө элекмин. Же болбосо эки өзбек тууганыбыз эки саясатчыны колдоп, бири-бирини колдоп, экөөнүн урушканын, сөгүшкөнүн, интернетте сөгүшкөнүн көрдүңүзбү? Мен жеке өзүм көргөн жокмун. Эгерде көргөн болсоңуздар, комментарий жазыңыздар. Жапаровду колдош үчүн сөзсүз түрдө Мадумаров жамандаш керек. Сөзсүз түрдө аны чукулаш керек. Же болбосо Мадумаровду колдош үчүн сөзсүз түрдө Жапаров жамандаш керек. Жапаров чукулаш керек, ошого бирдекелерди чыгарыш керек. Макул, эгерде ошол адам фейк болсо, фейк. Мен макул демекмин, бул эми ушундай атайын ушундай кылып атат депчи. Жок. Аттуу баштуу адамдар ушундай ишке барып атат да негиз. Мен ушуну колдобойм туугандар. Кыргызстан качан өнүгөт? Кыргызстан бардык кыргыздар бир билек, бир тилек болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарганда. Туура ар кимдин өзүнүн саясий көз карашы бар. Бирөө башканы колдойт. Ошону бирок ошону жөн эле колдой берсе болот да, туурабы? Мен мисалы Улукбек Кошкоровду колдойм. Келе жаткан президент шайлоодо. Бирок мен Мадумаровдун бирдекелерин чыгарып, аны бияка Жапаровдун эскилерин чыгарып, бияка аны мен чыгарбайм да. Аны жамандабайм да мен. Туура, эгерде туура эмес сүйлөп койсо, туура эмес деп коем. Мен мисалы Жапаровдун азыркы болуп аткан баягы конституцияны өзгөртөбүз дегенди мен колдобойм мисалы. Ошону айтам, колдобойм дейм. Мадумаровдун кээ бир нерселери мага жакпайт. Кээ бирлери жагат. Колдой турганда колдош керек. Колдобогондо туура эмес деп коюш керек болду. Мен муну колдобойм деп коюш керек. Жок, бизде андай эмес да. Бизде сөкмөй,
бул муну саткан, бу жака кеткен, бул даканса, бул мындай, бул мындай. Ушул такыр туура эмес туугандар. Кыргыздар, келиңиздер, ынтымак бололу. Биримдикте болойлу. Азыр мисалы интернетте саясат, анан майдаланган эркектер, ушакчы катындар, ушулар бардыгыбыз бир кыргыздар деп. Бизди көргөн жаштар кантип тарбия алат? Биз кантип Кыргызстанды курабыз? Мен учурдан пайдаланып, сиздерден суранам, ушундай нерсеңиздерди токтотуңуздар. Мен билем, ушул видеонун астына дагы толгон токой эки тараптын адамдары бири-бирин урушу мүмкүн. Мен муну сезип турам, себеби азыркы учурда бизге именно ошол саясатка кызыккандарга мындай сөздөр таасир бербей калган да. Айтып турсам, болосо Раматов Чубакажыбыз канча айтты, мындай деп. Угабыз, бирок ошону аткарбайбыз. Максат Ажы нелерди айтты? Бирок аны угабыз, амал кылбайбыз. Кээ бир учурда биз мусулман экенибизди унутуп коебуз. Улууду урматтоо, кичини ызаттоо деген бизде жоголуп бараткан өкүндүрөт. Айрыкча ушул саясий темада. Бирок комментарий жазат, комментарийчи. Билет, өзү эркек бала, эркек. Бирок сөгүнөт да. Ушул шымынын ичиндегин чыгарат да бул жакка. Чыгарат, аны эжеси, карындашы окуп калышы мүмкүн. Бирок аны ойлобойт да. Бирөө болсо, дагы чыгат дагы башка бирөө кемсин деп. Сен саткынсың деп. Мисалы, мен Жапар Бадмар туканчыларын билем, алар акчага сатылбайт да, аларчы. Алар керек болсо өздөрү берет. Ошону колдошот да. Бирок ошолорду айтышып турат, комментарий жазып. Кече баягы митингге чыкканда акчага сатылды, канча сом алдың, мен билем ошолорду, мен тааныйм. Алар сатылбайт. Алар акча албайт. Бирок мен деле билем, ошол кылгандар туура эмес. Туура эмес деп ойлойм мен. Бирок ошолду билбей туруп, бул саткын, сатылды, каргыш урсун, эл болбой кал деп баягы каргыш сөздөр айтып калсабыз да. Ошол эле убакта Мадмартын кулдоочулары Жапаровдун андай, мындай дегендери да толтурат. Урматтуу туугандар, көп сүйлөп коюпмун, кечиресиздер. Эгерде менден кеткен болсо, кээ бириңиздер катык тийип койгон болсом, кечириңиздер. Адам бирин-бири кечирмейин, Аллах Таала кечирбейм дейт. Мен баарыңыздарды кечирдим. Эгер мен дагы туура эмес кылып койгонсом, кечириңиздер, эскертип коеюн. Ар бир интернетте жазган ар бир сөз эмес, тамгабыз үчүн жооп беришим келет. Акыретте ар бир кылган амалыбызга биз жооп беребиз. Ошону эстен чыгарбаңыздар. Кыргызстаныбыз өнүккөн өлкө айлансын. Өнүккөн өлкө айланыш үчүн биз кыргыздар, кыргызстандыктар ынтымак болуш керекпиз. Ынтымак болсок, бардыгы болот. Биз эртең шайлоодо барып, өз тандообузду кылыш керекпиз. Интернетте урушуп, отуруп, бирөөдү сөгүп, бирөө каралап отуруп, шайлоого барбагандарды билем мен. Бирок андай кылбаш керек. Ар бир кыргызстандык шайлоого катышыш керек. Талапкер жакса бирөөсүн тандаш керек, жакпаса баарына каршы дегенди бериш керек. Бул шайлоо. Ошол туугандар, баарыңыздарга ийгилик, аманчылык каалайм. Сиздер менен Москва шаарына Максым Баткенский болду. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.